Какшыган минус казынабыз менен олчойгон 5 миллиард карызыбыз менен инвесторлордун дагы туристтердин дагы жүрөгүн түшүрүп чоочуткан митингдерибиз менен какаганга муштаган болуп ага кошумча дүйнөлүк апаат пандемияда биз кантип өнүгүшүбүз керек? Кимдин сыйкырчы атасы бар? Шартыбыз сүф дегенде бир айга жетпей телегейибиз тегиз болуп калсын. Сунуштагылачы же бир өнүккөн өлкөнүн колтугуна кирелиби автоном болуп? Башкача кантип алдыга жылабыз? Ойлонбойсуңарбы? Курулай каңкылдай бербей. Барбы сыйкырдуу бир эле айда өнүктүрүп салчу сунушуңар? Болбосо Садыр Жапаровдун эсин эки кылдыңар. Инвестор келбесин, өзүбүз иштетебиз, өзүбүз салабыз. Тийбе, коюп кой. Алба, бузба, жолобо, сүйлөбө. Эмне ишкана баштабасын бир бакырып алып жатабыз. Анан дагы врачтардын айлыгын көтөргөнгө акчаны кайдан алыптыр тиги деп шылдыңдаганыбызчы. Казынанын бош экенин билип туруп, анда эмнеге иштетпей, бура бастырбай бучкактап жатасыңар? Соосуңарбы? Же Садыр Жапаров деген беркилердей болуп Кытайга барып келсинби? Олчойгон пайыз менен элдин атына карыз алып келсин анда. Башкача кантет? Кантип минустан плюска чыгып, кантип карызды жабат? Кантип? Макул тийбесин, макул ачпасын, макул инвестор келбесин, макул дегеле Садыр Жапаров унчукпасын, жата берсин. Анан кыскасы өзүбүз бир кызык эл экенбиз. Беймаса, көрө албас. Жомоктордо гана байып, кыялыбызда айга учуп, өңүбүздө шыпка түкүрүп, улам бир президентти айдап жиберип, маашырланып, көп сүйлөп гана чалкалап жата берели. Биз кыйынбыз да. 6 миллион президенттен кыйындар сайрап турганда бир президент бизге түтөбү? Бактыгүл Иманбек кызы. Матырдын фейктери жана доканцаларга күзүндөгү парламенттик шайлоодон кийин эл ыплас шайлоого каршы бойкот кылып чыккандан кийин Садыр Жапаров эркиндикке чыккан. Ага чейин тарапташтары уюштурган митингдердин баарында балдары милициядан таяк жеп, тарапташтары ит менен кубаланып, шөмтүрөп суу болуп качышкан. Ошол убакта Садыр Жапаровдун 300-400гө жетпеген тарапташтары бар болчу. Ошол убакта да 300-400 элдин укугун коргоп, Атамбаев андан кийин Сокенин бийлигине ачык сын айтып келген. Ал убакта азыркы доканцалар сөз айткандан коркуп, жумушунан айдалып кетем деп, үйүндө жашынып жатышчу. Айылдык доканцалар Садыр менен иши жок, өлөбү калабы баары бир болчу. Арасынан 1-2 адам ии байкуш Садыр деген эле болбосо, муну мен көлгө барып Садыр тууралуу сүйлөшкөндө укчумун. Эми Райым миллиончулар менен доканцалар Садыр тарапка ооп, кошоматтын коюн союп, этегинен намаз окуп жатышат. Элдик бийликти биз орноттук, Садырды биз бошоттук деп автор болуп жатышат. Садыр Жапаровго: Садыр Жапаров мырза, тегерегиндеги кошоматчылардын сөзүнө кирип эйфорияда жүрөсүң. Бийликке келгиче айткан сөздөрүңдүн, убадаларыңдын биринде аткарган жоксуң. Курултай, элдик бийлик, Райым, Кумтөр, кадр маселеси, люстрация жана башка. Ар бирин айтып олтурсам сөз жетпейт. Баса, белгилеп айтып коеюн. Мунун баары 3 айда жасаган иштериң. Убакыт бер, 30 жыл талкаланган мамлекетти 3 айда кантип оңдомок элем деп айта албайсың. Уже жасаган иштериңди айтып жатам. Эми сиз деп кайрылайын. Мен сизге чейинки президенттердин баарына туура эмес иштерине сын айтып келгем. Райымдан бөлөгү бузуку, батышчыл, гей деп каралган эмес. Сиз президенттердин биринчиси болуп, сизге сын айткандарга жала жаап, бузуку, эл душманы, ЛГБТ, НПО деп жамандап жатасыз. Райымчыларды бизге каршы колдонуп жатасыз. Сиздин аркаңызда чын эле Райым тураарын шек жаратып жатасыз. Буга негиз болгон мисалдар бар. Райымдын кошоматчы болгон 6-чакырылышты таратпай ордунда калтырдыңыз. Экинчи, президенттикке аттанып жатып Райымдын адвокаты болуп жүргөн Талант Мамытовду президент кылып кеттиңиз. Үчүнчү, ал колундагы мүмкүнчүлүктөн пайдаланып Райымды актоочу экономикалык амнистия деген шылтоо менен коррупционерлерди кылмыш жообунан качырчу мыйзам кабыл алып кетти. Бирок сиз деле бийликке келериңиз менен экономикалык амнистия керек экенин айтып баштадыңыз эле. Бул да шек жаратат. Парламенттик шайлоого чейин Райымдын блогерлери ФБдагы фейктери 180 градуска бурулуп, садырчы доканцаларга айланды. Бир мисал, Илим Исраилов деген райымчы блогер өткөндө маркум Айзаданын укугу деп чыккан митингчилерге каршы ЛГБТ гей деп тамагы айрылганча кыйкырып чыкты. Милиция алардын жолун тозбой, тескерисинче зомбулукка каршы чыккандарды кубалап жүрүштү. Ташиевдин бийликке келгиче Райым тууралуу пикирлерин эл жакшы билет. Ал жөнөкөй бала, чоң кызматта олтурган эмес.
аны жөнү жок каралабагыла деп ММКларга сын айтып жүрчү. Эми бийликке келгенде Райымдын чет өлкөдө мүлкү жок экенин айтып бошотууга мажбурмун деп жатат. Азаттык иликтеген Араб Эмираттарындагы мүлктөрүнүн документтери ачык көрүнүп турат го. Ал кездеги маалымат берип турган, кийин өлтүрүлгөндөн кийин аты коомго белгилүү болгон Сайма Этинин өлүмү кокустук эмес да. Террористтик мүчөлөр өлтүрүп кетти деп маалымат тарады. Баарыбыз эле билип турабыз да ким өлтүрткөнүн. Буга чейин бийликке сын айткан оппоненттер камалчу. Сиз келгени чындыкты айткан активист жөнөкөй жарандарды да камап жатасыз. Телекмат Гуреновдун жазгандарына статьяга такап жатасыз. Бул чектен ашуу. Анын жазгандары эч бир статьяга туш келбейт. Бандиттер бийликтен кеткиле, жакында кууласыңар дегени бийликти басып алуу болобу? Же чын эле өзүңүздү бандит деп эсептейсизби? Бандит деген сөзгө эмне бийлик реакция кылышы керек? Айтыңызчы. Эгер Телекмат бошотулбаса, чын эле сизди бандит деп эсептешибиз керек болот. Ага жеткирбеңиз. Бийликтин туура эмес иштерине сын айтылып келген. Дагы айта беребиз. Камап же иштеген жумушуңар менен коркута албайсыңар. Ал иш силерге атаңардан калган эмес. Ушул жумушуңарды эл берип жатат. Элдин эсебинен айлык алып жатасыңар. Силер элдин кулу экениңерди унутпагыла. Бийлик бул слуга народа. Элдин алдына чыгып каякта иштээриңерди эскерткениңер келесоолук. Башыңар иштебейт же көзүңөрдү май басты. Эрнис Жээнтаев. Жанар Акаев, Алымкадыр Бейшеналиев алжып калган адамдын сөзүн айтты. Жогорку кеңештин депутаты Жанар Акаев саламаттыкты сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиевдин Жанар Акаев өзүнүн медицина тармагында бир күн иштебеген жардамчысын ошко башкы дарыгер кыл деп суранганда мен болбой койгом. Ал ошон үчүн менден өч алып жатат деп сөзүнө жооп берди. Бул тууралуу Гавари Чекит ТВ билдирди. Акаевдин айтымында министр такталбаган маалымат берип жатат. Орой айтканда бул алжып калган адамдын сөзү. Анткени биз депутат катары мыкты кадрлар болсо, бир гана саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрине гана эмес, бардык министрлерге сунуш беребиз. Ал эми менин жардамчым дарыгер эмес, кесиби такыр башка. Ошол себептен такталбаган маалымат берип жатат, деди Акаев. Буга чейин Жанар Акаев өкмөткө саламаттыкты сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиевди кызматтан алууну сунуштоо демилгесин көтөрүп, комитет мүчөлөрү аны колдошкон. Саламаттыкты сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев депутат Жанар Акаев мындай жол менен андан өч алып жатканын ЖММКларга билдиргени бар. Булак медиа центр Чекит КЖ. Садыравам дагы алдады. Нарынга барганда бардык эксперттерди жыйнап алып сүйлөштүм. Светиңер 77 тыйын болот. Чекти май айы менен алам деген убадасы бар. Бирок 3 ай өтпөй, өзү жазган постунда свет эл үчүн 1,48 сом, тоолуктарга 1,4 сом, соц коргоодо тургандарга болсо 0,74 сом болот экен. Жайында светке чек болбойт экен дагы, кышында 1000 киловаттан ашып кетсең 2,29 сом болот экен. Анан уялбай чекти алып салдым деп жазып коюптур. Беттеген болуш керек. Бул адамдарды макоо деп ойлоп жатабы? Чектин алынышы кышында керек экенин, тоолук элдер кышында электрди колдонгондуктан чекти алгыла деп талап кылып жатат да. Эл керек болсо чекти алгыла деген эмес, тариф кала берсин, бирок чекти 1500 киловатт кылып бергиле деп талап кылышкан. Эми мына силерге сюрприз. Свет баарына кымбаттайт экен. Кымбаттаганда дагы 2 эсе кымбаттайт экен. Элдин жон териси шылыбай электр тармагындагы коррупциялык схемаларды, ортомчу компанияларды жок кылбайбы? Эй шордуу элим, качанкыга чейин алданып жүрө бересиң? Нурбек Муктар.